Сіздердің саламаттығыңыздарды ойлаған ден соолук программасы кайрадан түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз өздүк гигиена же болбосо кир колдон жугуучу оорулар деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде сиздерде дагы программа боюнча кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын адистер келген. Мен сиздерге тааныштырсам. Насиба Бурханова ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Максат Кулмаматова ош шаардык үй бүлөлүк медициналык борборунун 5-филиалынын үй бүлөлүк дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Ушул биз анчайын көңүл бурбаган менен ушул өздүк гигиенаны сактабагандыктан көптөгөн оорулар жаралат деп ар дайым эле байма-бай айтып келебиз. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө ушул кир колдон жугуучу оорулар бар. Эл арасында катталып жаткандыктан дал ушул темага кайрылып отурабыз да. Анда сөз башынан болсун. Биз ушул өздүк гигиенаны эмнеден башташыбыз керек? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өздүк гигиена дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Биринчиден өздүк гигиена дегенде бул гигиена сөзү өзү которгонубузда бул ден соолук деген маанини билдирет. Ошондуктан биз айтабыз да баягы өздүк гигиена дегенде ар бир адамдын гигиенага, санитардык эрежелерге, талаптарга карата мамилесини биз өздүк гигиена деп түшүнөбүз. Өздүк гигиенада бул биринчи балдарда, чоң адамдарда ар бир инсандын өздүк гигиенасы болушу шарт жана зарыл. Ошондуктан биз баягы гигиенаны ар дайым, ар саатта, ар күндө сактоону билишибиз керек. Өздүк гигиена биринчи айтабыз го, адамдын өзүнүн денесинен башталат гигиена. Анан денесинен башталгандан кийин анын кийим кечелеринен башталат. Турмушта колдонулган баягы каражаттарынан башталат. Ошондуктан биз баягы өздүк гигиенаны сактоону ар бир адам өзүнө бир милдет катары кабыл алыш керек. Ошол нерсеге өзгөчө көңүл буруш керек. Өзгөчө көңүл буруш керек. Ошол өздүк гигиенаны сактабагандыктан кир колдордон кандай оорулар жаралат? Саламатсыздарбы? Бизде кир колдордон өтүүчү оорулар булар кишечный инфекция деп коебуз. Анын түрлөрү көп. Анан кийин гепатит А, гепатит Е ошолор өтөт. Дагы курт, паразитология, ичеги карындагы курт оорулары дагы ошол тырмактын кирлеринен өтүп кетет. Оозуна колун салганда, колун туалеттен чыккандан таза жуубаса, ошо өтүп кетиши мүмкүн. Жакшы. Кандайча жугат ошолор? Ошол айтып атпайбызбы, өздүк гигиенаны сактабагандан кир колдордон көптөгөн жугуштуу оорулар келип чыгат. Аларга айта келсек, азыр ичеги карын оорулары деп айтып кетти. Дарыгер ошо кошумча кыла кетейин, ичеги карын ооруларынын өзү бир канча түрлөрү бар. Аларга биринчи айтсак баягы дизентерия. Бул дегени ич өткөк, ич өткөк, дизентерия. Анан баягы өткүр ичеги карын ооруларынын баягы лабораториядан изилденген түрү дагы баягы не установлен деп коет, ошондой түрлөрү бар. Ошолор, анан сырткары сальмонелла, сальмонеллез деп коет, ошол оорулар. Анан ошо өздүк гигиенаны сактабагандыктан баягы педикулез оорусу деп коебуз. Ошолор бардыгы ошол жугуштуу оорулар. Анан буларга кошо кетсек, баягы паразитардык оорулар, эхинокок, оливиокок, дан башка гельминттер бар, тени оринхоз деген, аскарида, астрица деген
ошо жугуштуу оорулардын баардыгы инфекциялар ошол кир кол аркылуу өздүк гигиенаны сактабагандыктан ошол оорулар келип чыгат. Айта кетсек, гепатит А оорусу кошумча кыла кетсем, булар баардыгы кир кол аркылуу жугат. Жугуш жолдору ошол баягы ажатканага барыштан алдын колду жуубастыктан, ажатканадан чыккандан кийин колду жуубастан, анан тамак ашты жасоодон алдын жууш керек, аны жуубаса, тамак ашты жештен алдын дагы колду жууш керек. Ошондуктан баягы кол жууш эрежелерин сактабагандыктан ушундай жугуштуу оорулар келип чыгат. Жугуу жолдору эми ар инфекциянын жугуу жолдору ар түрдүү болот. Андан сырткары аларды козготуучусу микробтору дагы ар түрдүү болот. Ошондуктан баягы булар организмге киргенден кийин, адамдын организмине киргенден кийин булар өзүнчө баягы өзүнүн жашоо процессин баштайт. Ошондуктан булар ар түрдүү клиникалык белгилерди берет. Анан клиникалык белгилерди бергенден кийин кээ биркилеринде дене табы көтөрүлөт, кайт кылат, диарея симптомдору болот. Ал деген диарея деген ич өткөк деген. Организмге киргенден кийин баягылар өзүнүн терс таасирин берет дагы клиникалык симптомдоруну чыгарат. Ошондуктан анан клиникасы башталгандан кийин алар дарыгерге кайрылып, калган дарылоо ыкмаларын дарыгерлер чечип сунуштайт. Максат айымга берсем, кийинки суроону. Мына ушул бул кир колдон жугуучу ооруларды айтып атабыз да. Бир канча ооруларды азыр айтып өттүк. Негизинен бул сезон боюнча кайрылабыз сиздерге, же болбосо кир колдон мисалы өздүк гигиенаны сактабаган учурда жыл бою эле кайрылып калган учурлар да болот. Жыл бою деле болот. Ошо гигиенаны сактабаганда, тазалыкты сактабагандан жана бардык немени жууп, мөмө чөмөлөрдү мисалы жазын кышын жээлип азыр бардыгы эле болуп калды, алып жеп атышат. Ошолорду дагы таза обработка, термическая обработка деп коет. Ошолордон обработкалардан өткөрбөсө дагы жууп калат да, жакшы жууш керек да, жууп анан колдонордо сөз колду дагы таза жууп, тамаккыларды да таза, идиштерди таза бир сыйра жууп, жакшы кайнатып, бышырып жеш керек да. Анан свежий жеш керек. Ошолордун бардыгы келип, мына жугуп, оору пайда кылат. Анан оорулуу адамдардан дагы жугат. Оорулуу адам мисалы үчүн өзү ооруп атып, туалетке барып, мисалы үчүн ажатканага барып, келип, колун жуубастан кармап, ошо буюмду эме кылат да, өткөрөт, алиментарный путь деп коет. Ошо колдонулган игрушкалардан да өтүп кетиши мүмкүн. Жаш балдар детсадтарда, көбүнчө бала бакчаларда болот, балдар ооруп барып калса, балдарга жугат. Ошондой жугуу жолдору бар да. Бул эменин көп таркап кетиши мүмкүн. Жакшы, үйдө негизинен ушул санитардык нормаларды өзгөчө эске алуу керек деп да айтабыз. Үйдө дагы таза кармоо, бул дагы ушул өздүк гигиенанын бир бөлүгү деп айтсак да болот да. Мисалы, үйдөгү эң кир буюмдар кайсылар? Мисалы, биз анчейин көңүл бурбайбыз чындыгында. Колду жуабыз, мисалы, ажатканага баргандан кийин, бирок ошол кир буюмду кармап туруп, башка жумуштарды жасашыбыз мүмкүн, тамак жешибиз мүмкүн да. Оозго салышыбыз мүмкүн колубузду. Ооба, булар азыр телефон болуп атат, основной. Телефонду обработка кылып туруш керек да, тез-тезчи. Анан эмелер, предмет обиход, часто көп колдонулган буюмдар болсо. Эшиктин туткасы, эшиктердин туткалары, дагы чачыктар, мисалы үчүн, өздүк гигиенада дагы тарак, мисалы үчүн, ошондойлор, ошолор индивидуальный болуш керек да, ар бир адамда өзүнчө болуш керек да. Үйдөн ар бир адам өзүнө неме кылыш керек, колдонуш керек, жалгыздан. Ооба. Ар кимдики өзүнүкү зубный паста, баягы щеткасы, то есть. Ошол өзүнчө болуш керек, тарак өзүнчө болуш керек. Анан тырмак алгычтарды дагы мисалы үчүн обработка кылып анан колдонуш керек да. Ошол нерсеге көңүл буруш керек. Обработка деп калдыңыз да, эмне менен обработка кылабыз? Спирт менен бул жок болобу негизинен? Микробдор, бизде эме бар да, баягы вирустардын туруктуулугу деп коет да. Ооба. Мындай термическая обработка деп кайнак сууга көбүнчө, эми үй шартында бизде көбүнчө кайнак сууну көп пайдаланабыз да. Кайнатылган сууга көбүрөөк жууп неме кылабыз. Анан азыр эми аялдар үйдө көбүнчө белизна, жуучу каражаттар көп да. Ошолордон мындай эмелерди жасап өздөрү үйдө жасашып, антисептиктер азыр кеңири колдонулуп атат.
колду келгенде эле сырттан келсе дагы жууп киришип, эшиктерине илип, умуалик самын постоянно турат. Бардык үйдө ошондой эле болуп калганда, анан ошо ысык суу пайдаланса, ысык суудан жакшы эффект болот. Кирлер жакшыраак кетет дегендей. Болушунча. Мына ушул үй тазалоо, үйдү таза кармоо боюнча дагы сиз кошумчалап кетсеңиз. Бизде мына өзүңүзгө белгилүү быйыл 20-жылда, 21-жылда деле азыр мына биздин шаарыбызда коронавирус оорусу дагы кичине көтөрүлүп көбөйүп атат. Ошондуктан биз азыр деле санитардык эпидемиологиялык режимди кармоону массалык маалымат каражаттарынан бар жоктон элдерге түшүндүрүү иштерин алып, бизге мында көмөк көрсөтүп аткан үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгерлери, медайымдары ошол жерлерде барып, ошо түшүндүрүү иштерин алып баратат. Ошондо бир үйдөн айта кетсек, бир үйдөн оорулуу чыга турган болсо, азыркы учурда бардык ошол биргеликте иш алып барылууда. Анткени биринчи эмне кылыш керек? Биринчи ошол оорулуу чыккан үйдө ачак деп коебуз, очок деп коебуз. Ошол очокто биринчи эрежелерди сактоо керек. Айтып кетти азыр ошол немени баягы колду самындап жуу, кол жуу эрежелерине так аткарышыбыз керек. Кандай жууш керек? Андан сырткары өзү бизде медицинада кол жууш эрежелери неме бар, 5 токтом бар, 32-токтом негизинде баягы кол жуу эрежелеринин алгоритми бар. Анда 13 пункттен түзүлгөн, бизге эң көп колдонулган пункттары бир 6 пунктты түзөт. Ошо 6 пунктты аткарышыбыз керек. Колду жууп, ысык суу менен жууп, анан салфетка менен же эмесе чачык менен кургатып туруп, анан антисептикти 2-3 мл антисептикти колдонуп туруп, анан башка ишти, эгерде ал медицина кызматкери болсо манипуляциясын башташ керек. Эгерде ал үй шартында боло турган болсо, анда ошол жумушун жаса бериш керек. Дегенибиз, эми үй шартында да азыр элдерибиз бардыгы. Алты учур кандай бул? Айтып бербесизби? 6 учурбу? Эми анчын көрсөтүш керек. Биринчи, азыр эгерде баягы суу бар жерлер бар, аз бар жок деле суу бар үйдө, эгерде көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар болсо, же эмесе жер үйлөрдө эле азыр шарттар бар. Раковинада ачып туруп, анын жеңдерибизди чыканакка чейин түрүп алып туруп, анан баягы сууну ачабыз. Суу ысык болуш керек. Кол күйбөй турган ысуу, жылуу суу болуш керек. Анан ал жерде жидкий мыло деп коебуз, суюк самын, же эмесе беркиндей кир самын болсо деле алып туруп, ону көбүртүрөбүз. Аябай көбүртүрөбүз. Ар бир манипуляцияны 5 жолдон кайталайбыз. Эгерде мына колубузга салып туруп көбүртүргөндөн кийин 5 жол жуабыз. Ондан кийин арка жагыбызды 5 жол жууйбуз. Бул колду дагы 5 жол жууйбуз. Анан колубузду мындай кылып туруп, крест кылып туруп, ал жакта 5 жол жууйбуз, мынтып алмаштырып, колдорду жууп туруп, анан мына баш бармагыбызды дагы 5 жол жууйбуз. Анан аягында баягы колду тырмактарыбызды жууп туруп, анан акыры 5 жолунан жууп туруп, анан баягы сууну жуабыз. Сууда жууп туруп, анан чачык менен колубузду кургатып туруп, эгерде кагаз салфетка болсо, аны менен кургатып туруп, баягы кранды өчүрүп туруп, немеге урнага таштайбыз дагы, анан антисептикти колдонобуз. Бул манипуляция жасаштан алдын. Эгерде үй шартында деле ушундай кылып жуусак, эч жаман болбойт дейм да, бул жакшылык алып барат. Анан жуугандан кийин бир эле кол жууштан, кол жуушта качан жуулат колду? Айта кетпедикпи, колду биринчи сырттан келгенден кийин, көчөдөн келгенден кийин колду самында жуу керек. Онан кийин тамак жасаудан алдын жууш керек. Анан тамакты ичкенден жууш керек. Анан ажатканага баргандан кийин жууш керек. Анан бир манипуляция жасаардан алдын жууш керек. Ошондой жолдору бар. 5 немеси бар. Анан биз кол жуугандан кийин, кол жуу алгоритмин аткарганыбыздан кийин башка жумуштарды жасайбыз. Ошол эле менен токтоп калбастан биз баягы үйдө тазалоо, жууп тазалоо иштерин дагы жасашыбыз керек. Ал дегени баягы дезинфекциялык каражаттар колдонсок деле болот. Же эмесе баягы азыр бизде самынду суу менен жууп, полдорду жууш керек. Анан подоконниктерди менен баягы ветуш менен артыш керек, тазалаш керек. Анан уктоочу, жатуучу, берки отура турган балдар бөлмөлөрүнү тез-тез желдетип туруш керек. Желдетип, анан ошол
неме деп коебуз эпидемиологиялык санитардык эрежелерди сактоо менен ошол оорулардын алдын алган болобуз. Жакшы, негизинен мына ушул ажатканадан көп нерсе жугат деп айтат да, көп оорулар жугат деп айтылат да. Анан шаар жеринде өзүңүздөр билесиздер, көп кабаттуу үйлөрдө ажаткана үйдүн ичинде. Анан бул жерде мисалы бир күндө бир эле мен билгенден аны тазалап, ошол хлор болобу же болбосо башка каражаттар болобу, аны менен жууп коюшат да. Анан башка убакытта дагы мисалы ажаткананы колдоносуң да. Анан ошол микробтордун өрчүп өнүгүп кетишине кандайдыр бир шарт түзүлөт деген менде ой бар да, ушул боюнча айтып берсеңиз. Жок. Ал эме жаңылыш эле ой. Көп кабаттуу үйлөрдүкү унитаздары эме сырты эме да керамика. Ону мындай неме менен каражаттар менен жууп тазалап койсо, перчатка менен кийип жууп тазалап койсо, анан эч нерсе жукпайт. Мисалы үчүн оорулуу бар үйдө кичине сакташ керек да, абданчы. Анан беркиндей жөнөкөй оору жок маалында үйдө эч ким оорубаса, алдын алып жууп туруш керек. Профилактика кылып, вдруг болуп калбасын деп жууп тазалап, анан тазалыкты жакшы кармаса, оорубайт эч ким. Оорулуу болсо, обязательно 2 мал, 3 мал кирип чыккан сайын, мисалы үчүн карыган киши ооруп калышы мүмкүн үйдө, төшөктө жатып калышы мүмкүн, чынбы? Аны адамдар карайт, жанындагылары. Ошолорго ошол оору жууп калбасын деп, ошо санитардык эмен норманы сактап, тазалап, жууп тазалап турса, бирине бири жукпайт. Жакшы, жогоруда ич өткөк оорусу деп айтып калдык да, мисалы балдарда үйдө бир баласы ооруп кала турган болсо, кийинкисине батып жугат экен да. Бул дагы ошол ажаткананы туура эмес колдонуу, же болбосо бир горшокту баарына колдонуудан улам пайда болду, же жукту тарады деп билсек болобу? Ал мындай тесный контакт болот да, балдарчы бири-бири мененчи, ал балдар эми ойнойт, алар бир жерде отурат, окатты дагы, может кашыктары биринин оозуна бири салып, анан эми балдар контролдосо болот. Өзү бала ооруп калса, ошол үйдү желдетип, башка комнатасына жаткырып, өзүнө индивидуальный полотенце, индивидуальный белье, индивидуальный эме кылып, анан оюнчуктарды, общий ойногон оюнчуктарды алып коюп, оюнчук бербей эле, ооруп атат депчи. Эми башка оюнчук берсе дагы обработка кылып, тезден эмелер менен, самын суулар менен жууп тазалап дегендей кармаган оюнчуктарын. Анан мисалы үчүн гепатит именно А болгондо, мисалы үчүн биз ошондо айтабыз да. Үйүндө бирөө гепатит А менен бала ооруп калса, барып айтабыз, башка балаңа жууп калышы мүмкүн. Сен ушул баланы отдельный бир комнатада кара, жакшыраак. Тиги балаңа кошпо, алга да жууп калат депчи. Анан игрушкаларын бөлүп коебуз, тамак ашын бөлүп коебуз, колдонгон эмелерин, анан туалеттерин айтабыз, эми общий битте болсо, эгер мүмкүнчүлүк болсо 2 горшок алып койгула, тиги оорубаган балаңар отдельный бир горшокто отурсун, тиги башка горшокто отурсун, белги коюп алып, бирин ак, бирин кызыл кылып алып, онуку бул деп мындай эме кылабыз да, ажыратып беребиз да. Айтабыз, анан айтсак, алар деле түшүнөт, адамдар бардыгы бөлгөнгө аракет кылышат, жууп калбасын деп. Жакшы, анан мына ушул горшокторду деле бир күндө бир хлорлоп жууп туруш керек. Эми күнүгө айтып атам го, ооруган адам болсо үйдө тщательныйраак болот да, көзөмөл көбүрөөк, внимание көбүрөөк болот. Анан кадимкидей эле обычный жашоо болуп атса, биз күнүнө бир жолу эртең менен бир жууп коебуз го, эми уборка кылабыз үйдө. Уборка кылганда баарын бир сыйра жууйбуз, үстүлөрүн арчыйбыз да, идиштердин капкактарын баардыгын жаабып, үстүлөрүн арчып, ошол ал күнүмдүк, чтоб ал инфекция көбөйүп кетпесин, наслоение болот да, мисалы үчүн микробтор учат да, баардык жерде бар, анан ал бирөө түшөт, анан дагы үстүнө көбөйсө, анан оору пайда кылышы мүмкүн да, андай эме болот, нагрузка деп коет да. Анан ошону көбөйтпөй, чогултпай деп биз айтабыз да, күнүгө бир сыйра баардыгын жууп тазалагыла деп. Ошол норма да, анан мындай 3 мал, 4 мал жууган, ал оорулуу болгондо, обязательно оорулуу болгондо внимательныйраак болгула деп айтабыз да. Ал 3 мал, 4 мал туалетке барышы мүмкүн, кусушу мүмкүн, тазиктери, немелери, ошолорду айтабыз да, көзөмөлдөп, ар бир эмеден кийин биологический жидкость деп коет го, чыгат да, мисалы үчүн же кал, же кусунду, же эме болсо, мындай обработка кылгыла после них, эме использовать этилгенден кийин жуугула, тазалагыла, кайра көмөрүп, кургатып, кайра иштетесиңер деп айтабыз да.
Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы? 4,5 жаштагы кызымдын денесине сөөл чыгып кетти дейт. Мына ушул сөөл дагы санитардык нормаларды эске албагандан улам пайда болобу, анан бирден экинчисине жугабы, ушунун көбөйүүсүнө кандай шарттар түзүлгөндө бат көбөйүп кетет деген суроо калтырыпты да. Ооба, организмде мисалы үчүн ошо бородавканы вирус эме кылат да, вызывать этет да. Бородавкалар көбөйүп кетиши мүмкүн. Анын мындай жидкость чыгып турат да одончу. Анан башка таза териге неме болсо көбөйүп кете берет. Анан лечение кылыш керек да. Обязательно күйгүзүп жок кылат. Методдору көп. Химический, дарылоо, жанагындай препараттар менен жок кылабыз. Анан башка адамга жугуп кетиши өтө мындай тез эмес да. Ол мындай часто эле жугуп кете турган оору эмес бородавка. Бирок ол адамдын өзүндө көбөйүп кетиши мүмкүн. Ар кандай факторлор менен, может быть, иммунитети түшүп кеткенде көбөйүп кетет. Ар кандай неме прешина кылып, ойногондо мынтип жидкостьти чыгарып, кайра башка жагына мынтип эме өткөрүлсө, ошо таза участкасына дагы өтүп кетет да. Жакшы, ошол күйгүзүп дарыласа болобу, дарыгерлерге кайрылсак, күйгүзүп дарылайбыз дейт. Анын мындай кооптонбой эле койсок болобу дейт да. Ооба, анын дерматологдор өздөрүнүн кожный заболеванияга кирген үчүн биз өзүбүз үйдө отуруп алып үй шартында дарылабайбыз, айтабыз. Кичинекей нерсе өсүндү болсо, любой вирус болобу, кандайдан эмес, этиологиясы кандай болсо дагы өзүнүн дарыгери болот да. Ар бир эменичи специалистке жөнөтүп коебуз, ошол жакта өзү чечет вопрос. Дерматологко барып жолугуш. Дерматологко барат, анан дерматолог өзү лечение кылып берет. Үй шартында десе, үй шартында, же болсо ошо клиниканын ичинде. Жакшы, анан бул үйдү жакшы карашыбыз керек экен. Негизинен ушул апа өзгөчө көңүл буруш керек. Баланын саламаттыгы үчүн, өздөрүнүн үй бүлөсүнүн саламаттыгы үчүн өзгөчө көңүл буруш керек деп жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр да. Анан бүгүнкү күндө бала бакчалар ачылып калды азыр, толук кандуу баары эле ошол балдарды кабыл алып жатат да. Мисалы бала бакчадагы санитардык нормаларды эске алуу дагы бул чоң мааниге ээ десем болот. Себептен бала эртеден кечке ошол жакта бир күндүк убактысын өткөрөт да. Бул боюнча Санэпидем борбору кандай иш аракеттер жүргүзүп турат? Канча убакытта бир? Биз бала бакчалардагы санитардык эпидемиологиялык режимдерди көзөмөлдөө боюнча бизде азыр плановый текшерүүлөр бизде азыр жок кылынган. Плановый текшерүүлөр азыр жүргүзүлбөй атат. Бул 3 жылга мораторий жарыяланган. Бирок мамлекеттик бала бакчаларында мамлекеттик жок. Бул жеке менчик бакчалар боюнча мораторий. Мамлекеттик бала бакчалар боюнча бизде пландуу түрдө текшерүү болот. Бул 1 жылда 2 жолу болот. Ошо текшерген, текшерүү учурунда ошол жерде ар бир адис өзүнүн баягы санитардык нормаларга көңүл буруп туруп текшерет. Ал дегенде бир группада, бир тайпада канча бала болуш керек? Допустим, айта кетсек, кээ бала бакчаларда 50ден бала бар да. Негизинен нормада 25ден 30га чейин бала болуш керек. Анан алардын идиш аяктары, алардын чачыктары, азыр айта кетти, ар бирине өзүнчө болуш керек. Индивидуально деп коебуз, өзүнчө болуш керек, маркировка кылынган болуш керек. Биздин ошо балдар гигиенасы, балдар жана өсмүрлөр гигиенасы адистери бар. Ошолор жактан ошо бар жок нормативдерди баягы буйруктардын негизинде текшерип, санитардык нормаларды алар кандай десем болот, көрүп, анан эгерде ал жерде бузулуулар болсо, баягы нормалар, алар өздөрүнүн баягы сунуштарын берет, санитардык көрсөтмөлөрдү даярдап берет. Анан ошо боюнча жетекчи, бала бакчанын жетекчиси иш алып барат. Демек көзөмөлдөп турасыздар. Көзөмөлдө турат. Анан айрыкча азыркы шартта. Азыркы шартта айрыкча көзөмөлдө болуп атат. Баягы билим берүү башкармалыгы менен биргеликте буйрук чыккан. Ошо буйруктун негизинде ошо балдардын азыр ден соолугун чындоо максатында баягы санитардык эпидемиология эрежелерди сактоо боюнча ошо план түрүндө көп иштер жүргүзүлүп атат да. Вот ошолордун ичинде баягы санитардык эпидемиология, сан режим деп коет, ошолорго көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Ошо айтып атпаймынбы, баягы
азыр горшоктордун иштетилиши ар бир кандай иштетилет, ар бир өзү бакчада, бала бакчада 10 же 20 бала горшок боло турган болсо, горшоктор иштетип бүткөндөн кийин баягы эме чоң атайын бөлүнгөн неме бар, кандай десем болот, емкость бар, маркировка кылынган. Ошондо 1 саат баягы зарарсыздандырылат. Анан чайкап жуулуп, көмтөрүлүп, кургатылып, анан кийин балага берилет. Негизи талап ошондой да, талап боюнча ошондой бериш керек. Азыркы учурда бакчаларда ошо талап аткарылып атат. Эмне дегенде ар бир жетекчиге айтылган бул нерсе. Горшоктор маркировка кылынган, ар ким ошо бала өзү балага иштетилет. Анан баягы чачыктар маркировка кылынган, ар бир балага индивидуально иштетилет. Кол жуугуч баягы раковиналардагы өздөрүнүн ошо балдардын боюна кандай кылып ылайыкташкан, ылайыкташтырып курулуп, ошолор баягы кыйналбастан кол жууп, туалеттен кийин кол жууп, анан кийин баягы ойноо бөлмөсүнө кирет, же болбосо жатакка кирет. Ошондой кылып санитардык эрежелер бар сакталган абалда азыр иш кылып жатат, азыр жүрүп жатат. Жакшы, анан мына ушу бала бакчага барган балдардын арасында көбүнчө кайсыл оорулар менен сиздерге кайрылып калат? Мисалы, сиздердин аймагыңыздарга сиздерге караган мисалы адамдар балдарын алып келишет да, ошондон билесиздер да. Ошо абанын тамчы мындай воздушно-капельный деп коет да. Ошолдон грипп оорусу көбүрөөк таркалат да, анан кишечный менен келет кээде. Бирок основной ошо жөтөл менен көбүрөөк тамак ооруп, грипп, ошо танзилит, эми вызывать этип кайсы жери слабыйраак болсо ошол органды эме кылат да, поражение кылат. Ошентип кайрылышат көбүрөөк. Өздүк гигиенага байланышкан. Өздүк ошол кишечный инфекция менен келет. Ичеги карын өткүр, ичеги карын оорулары менен. Гепатит келет, ветрянка келет. Суу чечек оорусу, Анан педикулез дагы кездешип турат. Алар деле өздүк гигиенаны сактабагандыктан ошо немелер баягы журкандардан, төшөктөрдөн балыштарга өтүп, алар эми бири бирине жакын жатат да, ошондон улам баягы неме жугуп калып дагы педикулез келип чыгышы мүмкүн. Жакшы, мына ушул бит басуусу, бит келте оорусу дейли. Мисалы, анын келип чыгуусуна бир эле ошол биттер аркылуу келип чыгат деп билебиз да. Анан бала бакчаларда булардын көбүсүнө кандай шарттар түзүлүп калышы мүмкүн? Алар мисалы сиз айттыңыз жогоруда. Бүгүнкү күндө өзгөчө көңүл буруп карап атат. Бирок ошого карабай, мисалы ата-энелердин арасында, ушул балдардын арасында ушул катталып калган учурлар болот экен да. Ооба, эми мындайда ар үй бүлө эмнени туура эмес жасаганда ошол пайда болуп калат? Скучность. Бала көп болгондо. Үй бүлөдө ар кыл шарт бар. Индивидуальный жок болуп, кровать жетишпестен, мындай экиден жатып калса, ошондо өтүшү мүмкүн. Бирок эгерде ал таза балдар болсо, алар да жукпайт. Эгерде баягы айтып атпаймынбы, үй бүлөдө ар түрдүү шарт бар да. Бирөөсүндө тазалыкты жакшы кармайт, бирөөсүндө тазалыкты жакшы кармабайт. Ошондуктан баягы кир жүргөн, өздүк гигиенаны сактабаган балдар бала бакчага келип туруп, ошол баягы бала бакча тыгыз бир кроватта экөө жатса, же эмесе эки кроватта үчөө жатса, ошондо баягы кенебит оорусу жугуп калышы мүмкүн да балдарга. Азыр анын 3 түрү бар да. Кийимдики бар, баштыкы бар, неменики бар, лапковый деп коет. Ошондуктан көбүрөөк бизде азыр головной деп коет, көбүрөөк баштын кенебити бар, ошолор көбүрөөк жугат. Анан өздүк гигиенаны сактабагандыктан баягы кийимдин бити дагы болуп калышы мүмкүн. Жакшы, бул нерсеге ошол тарбиячылар менен биргеликте ата-эне дагы өзгөчө көңүл буруш керек. Себеп дегенде үйгө барганда анын тазалыгына карап, анан бала бакчага жөнөткөндө анын кийимдерин которуп, анан өзгөчө көңүл буруп туруусу бул учурдун талабы десек болот. Урматтуу коноктор, маегибизге бир аз тыныгуу жарыялап, бизде косметология деген рубрика бар. Анда жалпыбыз биргеликте мына ушул рубрикага көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Мен Назира Шамшиева, косметолог. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз альгинантный маскаларды көрсөтөбүз. Бул маскалардын көпчүлүгү
деңиз жана океандын түбүндө өскөн балырлардан жасалат. Булардын эң башкы бизге кызыктуу касиети суюк консистенциядан барып өзү катый баштайт. Суюк мезгилинде биз бетке коюп туруп, буну 20 минутага калтырып койсок, беттин формасындай катып, маска сыяктуу катып калган абалда чечилет. Катып аткан мезгилде бул бетке билинбеген басым аракети болот дагы, ошонун негизинде шишиктердин кетүүсү, бет эс алып, чарчаган белгилери кетип калат. Бетке жаап койгондон кийин бул 20 минуттан ичинде катыйт. Эгерде бул масканы мурун бетти абдан жакшы тазалап, массаж кылып кылса, анда бул масканын таасири дагы деле жогорулайт. Азыркы косметикалык каражаттарга, балырларга кошумча витаминдерди, агартуучу, жашартуучу кошумчаларды дагы кошуп беришет. Сөзсүз түрдө бул маска горизонталдуу абалда жаткан мезгилде кылыныш керек. Өз алдынча өзүнө кылынганда бул жерде дагы үй шартында жасасаңыздар бул масканы сөзсүз түрдө горизонталдуу абалда жатыш керек. Эч качан көзгүнүн алдына тике туруп алып туруп койгоңуз болбойт бул альгинатты масканы. 20 минуттадан кийин бул маска катып калгандан кийин биз аны абайлап катыган мезгилинде чечип алабыз дагы, жана бет түрүнө туура келген косметикалык бет майды колдонобуз. Альгинатный масканы 20 минут коюп койгондон кийин ал катып калат. Аны секин чыгарып алсак болот. Өзүңүздөр байкаганыңыздардай, бул жерде беттин кызылы кетип, жана эс алып, жакшынакай болуп калат. Альгинатный масканы чечип алганыңыздан кийин эс алып, жеңилдеп калган бет жана бырыштар бир азайып калат. Беттин түрүнө туура келген бет майды коюу менен аяктайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз кир колдон жугуучу оорулар деген теманын алкагында сүйлөшүп жатабыз. Эгерде сиздер дагы мына ушул программага катышууну кааласаңыз, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 082 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номер дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Маегибизге кайрылып келсек, мына ушул кир колдон жугуучу оорулар жогоруда ичеги карын курт оорулары деп айттык да. Бул дагы көбүн эсе балдар арасында кеңири тараган оорулардын катарына кирет экен. Анан мен берейин деген суроом, мисалы бала бакчага баратканда биз көптөгөн ушул текшерүүлөрдөн өтөбүз, атайын үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барып текшерүүлөрдөн өтүп, эгерде баланын дени сак болсо, анан сиздер жолумо бересиздер, ошентип анан биз алып барабыз. Алып баргандан кийин мисалы убакыт өтөт, 1 жыл өтөт, 3-4 ай өтөт, анан баягы балада мисалы тамак болгон табити азайып, ушундай ичеги карын курт пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошондо биз ошондо кайсыл жактан жукту деген дагы суроо жаралат да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Өзү жаш балдардын иммунитети слабый болот деп айтабыз да, потому что олар мындай эмеси өрчүп жетиле элек да, кан системасындагы воспалительный процесстерге мындай иштей турган эмелери пока чоңойгонго чейин неме болот, олар чоңоет. Ошого жаш кезинде биз алсыз болот, алсыз болот да, тез кароого муктаж да буларчы. Основной уход 90% уход зависит этет, балдарды карагандан болот. Анан 10% ошо медиктерден жана дары ошолорду бериш. Основной 90% уход
жакшы болуш керек, тазалык, гигиена ошолор. Алар эми өзүбүздөн болуп атпайбы, үй бүлөдөн болуп атпайбы, ата-энеден болуп атат. Бала бакчага жөнөтүп атканда балдарыны алар деле карайын дейт да, жакшыраак. Бирок эми кээде болуп калат. Скученность деп айтып атам го, көбүрөөк болгондо ар ким кандайдыр бир инфекция менен ооруп эме болсо, баягы бири-бирине өтөт да, аба аркылуу же кир кол аркылуу. Анан ал жерде тез ооруп баштаганда иммунитети дагы түшөт. Себеби коллективде болуп атат да, коллективди иштирүү деп коет да, баягы баланы ошол жакка шартка көнүүсү. Анан ичеги карын оору острый болот болчу. Ал 3 күндөн 5 күн, анан ашып барса 10 күн. Ооруп айыгат бала, иммунитет пайда болот, кайра жашына жүрө берет. Мындай тез эле кайра ордуна калууна келе турган неме да. Ол малда баланы жөнөтпөй, ооруп аткан малда жөнөтпөй өзүбүз карап, өлчүп, эми кан ичегилер тешилип кетиши мүмкүн, инфекциялардан осложнение болуп, же болбосо канга өтүп кетет, сепсис деп коет, жанагы шоктор болот. Ошондой болбош үчүн баланы үйдө караш керек. Эгер үй шартында дарылай алса, эгерде үй шартында баласына карай албаса, больницага алып барыш керек. Ал жактан кызматкерлер, медиктер, немелер биз жардам беребиз да, ошол жактан дарылагангачы. Анан 2 түрүнө бөлүп койгонбуз. Анан барганда бизге келип, баягы жалыптарына карайбыз, канча күндөн бери ооруп атканын карайбыз, сурайбыз да. Анан эгер баланын эмесине бөлөбүз бизче, орто, жеңил, анан тяжелый деп, мындай оорураак депчи, 3кө бөлүп, анан ата-энесине түшүндүрүп айтабыз. Оорураак болсо, больницага сразу эле направление беребиз. Анан жок, мындай жеңил болсо, үй шартында караганга эмеси бар болсо, үйдө карап биз дарылап жардам беребиз да. Эмелерде кишечный инфекция болобу, кайсы инфекция болсо дагы. Ошо бизге келет, амбулаториялык лечение деп коет, анан стационардык лечение деп коет. Ошо өзүбүз келгенден баштап анализ тапшыртып, анан диагноз коюп, анан жолдомо берип, жардамыбызды берип, дарыларды айтабыз, кайсыны ичиш керек. Анан режим кармаганды үйрөтөбүз, айтабыз да, мындай тамактануусунан бери бардыгын айтабыз да, үй шартында кандай нерселерди жесе болот, кандай нерселерди жебей туруш керек. Ошонун бардыгын учитывать этип, бардыгын айтып, адам ошо баланы айыктырганга аракет кылабыз. Жакшы, Насиба айым, кошумчалап кетсеңиз, жогоруда суроону негизинен ушул дени сак балдар бала бакчага барат. Анан ушул ичеги карын оорулары ушул кайсыл жактан жугат деген да суроо жаралат экен. Азыр дарыгер айтып кетти, баягы балдарды бакчага даярдоодо биринчи керектүү кагаздарды толтурулат. Ошо кагаздар толтурулган учурда анан ошол бала бакчанын медайымы кабыл кылат. Кабыл кылгандан кийин ал жерде айтып баягы көбүрөөк балдардын арасында өткүр ичеги карын оорулары, ошондой эле баягы вирус гепатит А оорусу көбүрөөк кездешет. Кийин баягы мезгил эрте жазда педикулез дагы кошумча болот. Ал дегени ал неден улам келип чыгат, кандай жугуп калат. Баягы айтып атпайбыз, гепатит А оорусу, бирок азыр кичине статистикага кайрыла кетсем, өткөн жылы 20-жылда 3 айдын ичинде 128 учур катталган болсо, быйыл 21-жылы 3 айдын ичинде болгон 25 учур катталды. Бул дегени жакшы көрсөткүч. Дегенибиз баягы эмне үчүн ушундай болду? Ошол учурда бизде карантин болуп калды дагы, балдар үйдө болуп калды. Үйдө отуруп, үйдө ата-энеси карап, тазалыкты сактап, эрежелерди сактап, балдар оорубады. Ошондон улам оору азайып кетти. Эми баягы көбөйгөн себеби кандай көбөйгөн? Эмне үчүн көбөйдү? Баягы булар баягы ооруган балдар жашырын оору мезгил деп коет, инкубационный период деп коет. Ошо мезгилде бала атасы дагы, апасы дагы билбейт дагы баланы бакчага алып келип коет. Койгондо баягы бала ооруп, алсызданып, кускусу келип, кээде дене табы көтөрүлөт. Ошондой учурда дагы
алып келип баягындай дарыларды берип убактынчалык баягы дарыларды берет да анан баланы бала бакчага алып келет. Анан бала бакчада баягы башка балдар менен баягы оорулуу бала байланышта болот. Ошондон улам баягы контактта болот. Оюнчуктарды ойнойт, оозуна салат, баягы бири-биринен бирдеке алып жейт. Ошондо атып баягы балага оорулуу жугуп калат. Ичек карын оорулары болсо баягы көбүрөөк туалеттен чыккандан кийин колду жуубастыктан. Эми жаш балада эч ким гарантия бербейт. Ошо балада группада 30 бала болсо 30-унун бардыгы колун самындап жууду деп гарантия бербейт. Жуубастыгы деле мүмкүн. Аны эч ким эми жуугандар деле бар, жуубагандар деле бар. Ошондуктан баягы организм, баланын организм айтып кетти, иммунитет аябай төмөн болот. Ошондуктан инфекция жугуштуу оору баягы организм иммунитети төмөн болгон балдарга көбүрөөк жаңашат. Анан ошондон улам баягы бала ооруп калат. Ошон үчүн бала бакчаларда медайымдар иштейт, бөлүнгөн атайын бөлүнгөн медайымдар бар. Ошо медайымдар ошол эртең мененки фильтр деп коет, балдарды фильтрден өткөрүүнү көзөмөлгө алыш керек, катуу көзөмөл кылыш керек. Ал дегени бала температурасыны, дене табын өлчөө керек. Баланы көрөт, бала кандай абалы. Эгерде слабый болсо, мындай бошошкон, алсырап барган болсо, ата-энесин чакырып, балаңыз ушундай бир карап барып дарыгерге көрсөтүңүз, текшертирип коюңуз деп баланы кайтаруу керек. Анан бир жумада бир жолу балдардын башыны педикулезго текшерип туруу керек. Булардын атайын китепчелери бар, журналдары бар. Ошо журналга баягыны регистрация кылып турат. Эгерде бир баланын башынан сирке чыгып кала турган болсо деле, баланы апасына айтып, же тазалап келиңиз, же чачыны алдырып келиңиз деп сунуштарды берип, анан кайра тазалап келгенден кийин гана баланы группага, бакчага, ошо тайпага кабыл кылыш керек. Эми бул кандай десем, ал жерде бакча шартында баягы педикулезго каршы укладкалар деп коебуз, укладкалар жок. Ал неме талап кылынбайт ал. Неге дегенде, ал жерде ошончо баланын бир гана медсестра аны неме кыла албайт. Ошондуктан ошондой учурда ата-энелерге гана кайрылып, ата-энелер тазалап анан алып келдирилет. Жакшы нерселерди айттыңыз да, мисалы бала бакчадагы санитардык нормалар боюнча. Мына ушул нерселер аткарылбаса, эгерде ата-эне көрүп кала турган болсо, кимге кайрылса болот? Сиздерге кайрылса, сиздер күтүүсүздөн барып текшеришиңиздер мүмкүнбү? Биз сөзсүз түрдө пландуу текшерүүнү күтүп отурабыз. Жок, пландуу текшерүү эмес. Бул жерде эгерде ата-эне баласынын башында байкап калса, анда эгерде ал шек санаса, менин балам башындагы бит ошол бакчадан жукту деп шектенсе, шек санаса, анда ал арыз жазса, арыздын негизинде гана биз барып текшерүүгө укуктуубуз. Арыз болбосо биз барып текшере албайбыз. Биринчиден, экинчиден плановый проверка деп коет, плановый проверка учурунда текшерсе болот. Ал эми менчик бала бакчалардан эгерде ушундай көрүнүштөр байкалып калса эмне болот? Ата-энелер. Мисалы социалдык баракчаларда бүгүнкү күндө ушул менчик бала бакчасында жаткан балдардын дагы ушул санитардык нормалары талапка ылайык жооп бербейт, ар кандай көрүнүштөр чыгып жатат да. Бул учурда дагы сиздер бара аласыздарбы? Ооба. Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйруктары, жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, бардык мекемелерге бир тийиштүү. Ошондуктан эгерде ал жеке менчик бала бакчаларында ушундай учур каттала турган болсо, анда арыздын негизинде барып биз текшерип, жазана салышка укугубуз бар. Эгерде сиздерге кайрылган болсо. Кайрылган болсо, арыздын негизинде. Жакшы. Саламатсыздарбы, 1 жаштагы балам дейт, мындай салмак кошпой атат дейт, тамакка болгон табиети төмөн дейт. Эмне кылсам болот, эмнеден улам ушундай болушу мүмкүн деген суроо калтырыптыр. Эмчек эмизип аткан болушу мүмкүн да. Эмчек эмизип, анан кошумча тамак берип, балдары кандай десем, эмчек эмген бала кошумча тамакты көп кабыл албайт, жебейт. Ал себеби ол эмгенге көнүп алган. Привычкада болуп калган да. Анан эненин эмчегиндеги сүтү 1 жашка чейин уже витаминдүү сүт, баягында обогащенный болот деп гарантия жок да. Жеген тамагына, организмине караштуу. Кошумча тамак бериш. Анан кошумча сөз тамак 6 айдан баштап берилет. Азыр 6 ай эмес, боз уже 4,5 ай, 5 айдан деле кошсоңор болот деп айткан да, эгерде вес жетпесе.
Анан 1 жашта бала уже тамактанып калса болот, өзүнүн эмесинде бар да, требованияда деле бар, кошумча тамакты беришибиз керек. Веси жетпей аткан болсо ар тараптуу да караш керек. Эмнеден жебейт ат, ошо ата-эне менен жакшыраак сүйлөшүп, ошо апасы менен тамакты кандай берет, может быть кустатасын туура эмес берип коет, может быть балага ширени көбүрөөк берип аппетитин бууп коюшу мүмкүн, багандай эмелерди, сладкий бир нерселерди берипчи. Ошолорду исключать эттирип үйрөтүшүбүз керек да, кандай обычный тамакты жедирип кантип жеп баштаганын. Анан ал менен жакшы иштешиш керек. Семейный врачтарга барыш керек да, ол мамаша. Текшерүүдөн өтүш керек. Текшерүүдөн өтүш керек. Может, гемоглобин паст болуп калышы да мүмкүн. Гемоглобин төмөн болсо деле, аскандуулуктан улам дагы опять жогоп тамак болгон табити төмөндөп кетиши мүмкүн. Анан кишечный айтып атат го, зарар паразитологияда да бар да. Олорда мите куттар эме деп, ичегиде куттар дагы аппетитти буйт. Жакшы. Биздин көрсөтүүдө 32 деген рубрика бар. Жалма ошо 32 деген рубрикага көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сүт тиштерди дарылоодо көп өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бирки ата-энелер сүт тиштер түшүп калат, дарылатпай эле койсок болот дейт. Бирок сүт тиштерди биринчи кезекте сөзсүз карашыбыз керек. Себеби сүт тиштердин астында туруктуу тиштердин түйүлдүктөрү бар. Сүт тиштерди убагында дарылабасак, ошо түйүлдүктөр кээде өзүнөн өзү жок болуп кеттүү коркунучуна ээ, же болбосо эмальдардын жакшы минерализация болбой жука чыгып калышына бир түрткү берет. Анан эрте жок болгон сүт тиштерде чыкканда места болбой кыйшык болуп, биздин жанагы прикустарыбыз, прикус деп коет, тиштердин катнашы туура эмес болуп, патологический прикуска алып келгендиктен кийин кыйналып ортодонтиялык леченияларга дуушар болосуздар. Ошондуктан сүт тиштерди жакшы карашыбыз керек биринчи кезекте. Андан кийин мына балдарда поражаемость болгондо сүт тиштерде ушунчалык тез кабылданат да, лимфодений же болбосо абсцесс флегмонага алып, көпчүлүк адамдар баягы гестерип же болбосо ошо тишти узак дарылаткандан кийин анан бизге кайрылат. Ушул моменттен пайдаланып, мен балдардын ден соолугуна көбүрөөк ата-энелер көңүл буруңуздар. Жылына 2 жолу дарыгер стоматолог алып келсеңиздер, албетте балдарыңыздардын ден соолугу чың болот. Бекеринен айтылбаса керек, ооз көңдөйү биздин ички органдарыбыздын күзгүсү деп. Ошондуктан ар дайым балдарыңыздардын ден соолугуңузга кам көрүңүздөр. Биз маегибизге кайрылып келсек, мына ушул бит келте оорусун дарылоо боюнча көптөгөн суроолор келди. Ушулар боюнча туура дарылоо, анан кантикенде бат жоголот, ушул боюнча кыскача айтып өтсөңүз. Бит келте оорусун дарылоо боюнча баягы интернаттарда, баягы балдар үйлөрүнө барбай турган жерлерде укладкалары бар. Укладкада баягы 825 приказдын негизинде укладка жасалат. Укладкадан эмелер болот? Баары керектүү кайчы, самын, шампунь, ошо битке каршы шампундар бар, самындар бар. Анан химиялык баягындай препараттар бар. Ошолор негизинде баягы биттерди, анын сиркелерин, тукумдарын жууп, сүркөп жууп туруп, тазалап, эгерде ал узун чачтар болсо, аны тазалап, атайын тарактар бар, тарактар менен тарап, анан жок кылса болот. Жаш балдар болсо, алардын чачын кырып, анан кийин кайрадан ошо көрүп, көзөмөлгө алып туруш керек. Ошол тазалыкты сакташ керек. Ошо тез башты жууп, ошо шампундар менен, ошо самындар менен, ошо химия препараттар менен жууп туруш керек. Анан шейшептерди да үтүктөп туруш керек. Шейшептерди, ички кийимдерини,
ошо майкаларды үтүктөп, анан постельный белье деп коебуз. Аларды дагы бир жумада бир алмаштырып, үтүктөп, анан кийин иштетиш керек. Чач боектор жардам береби? Чач боектор кандай десем, жардам берет. Эми ал чоң адам болсо чач боектор менен деле баягынын биттерди өлтүрсө болот, жансыз кылып. Анан бирок тукумдары түшпөйт, сиркелери түшпөйт. Аны тарак менен тараш керек. Жакшы, анан жогоруда айттыңызда химикалык заттарды колдонобуз деди да, битти кетирүү үчүн. Мисалы, балдардын организмине зыян эмеспи деген суроо. Жок, анын өзү даярдоо ыкмалары бар. Кандай даярданыш керек? 1 литр сууга айтат да, өзү ошол жазып коюлган. 1 литр сууга бир ошол 25-30 мл кошуп туруп, аралаштырып туруп, анан ону башына сүркөп, анан жарым саат 45 мүнөттөн башына сүркөп туруп, анан этияттап сүркөш керек, көзгө кирип кетпестиги керек. Анан onu баягындай кагаз кийдирип байлап, жолук менен жакшына байлап туруп, анан 45 мүнөттөн кийин жууп тазалап, ошондой кылып 2-3 жолу жууса, ошол түшүп, бит түшүп, баягы сиркелер дагы түшүп кетет. Жакшы, анан мына ушул кир кол аркылуу жугуучу оорулардын эң көп катталганы бул ичеги карын курттары экен да. Мына ушул ичеги карын курттарын дагы биз дарылай албай жатабыз деп көпчүлүгү даттанышат да. Кантип туура дарылоо керек? Алда курттардын личинкалары болот да, тукумдары болот. Биринчи ошо тырмактын алдын тырмакты кыска кыркыш керек. Ичин таза күндүгө жууп эме кылыш керек. Чтоб аны дарылаш үчүн үйүндөгүлөрдүн бардыгы аны азитапшат, көзөмөлгө алынат. Бир адамдан чыкса дагы ошол үйдү жалпы үй бүлөсү полный неме алат, тапшырат. Тапшырып, биз дарылап баштайбыз да, анан гигиенаны бүт түшүндүрүп айтып беребиз. Үтүктөйт, ички кийимдерди эме делечи, скорида, ошол астрица деген курттардын деле тукумдары болот да. Алар ошо немелерден болуп калышы мүмкүн, ички кийимдерде. Аны таза жууп, самын менен айнага чылап кичине. Анан үтүктөп колдонот, анан дарыларды беребиз. Демек, дары-дармек менен сакайтса болот, канча убакытта жок болот негизинен эгерде туура дарыласа? Жоголот, ар кандай да көп болуп баягы эмеси бар да, мындай көбөйүп кеткен болсо, ага кошумча дарыларды бериш керек. Анан эгерде азыраак болуп тез түшүп эме болсо, эми ар кандай эмеси формасы болот. Жалпак курттар бар, баягындай майда курттар бар. Алар дагы кейбиркилердин лечениясы алыс эме болот да, 4 жумадан 6 жумага чейин, кейбиркилери 2 жолу берсең түшөт, ушундай да. Чарысына анан битине карап лечения кылабыз да. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп жалпы телекөрүүчүлөргө бүгүнкү тема боюнча жакшы маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.